улуу сөздө уят жок демекчи. Келиңиздер, дагы бир сырды билип алалы. Жараткан Аллах Таала аял затын эркектерге караганда сезимтал кылып жараткан. Мына бул сүрөөгө маани бериңиз. Аллах Таала Куранда мындай: Тарих сүрөсүнүн 6-7 аяттарында ымыркайдын, баланын кантип пайда болоору тууралуу түшүндүрүлгөн. Ал эркектин бели менен аялдын көкүрөк сөөгүнүн ортосунан атылып чыккан суудан жаратылган. Мына бул сүрөдө айтылгандай ошол бел суу эркектин омуртка тарабынан келет. Ал эми ушул эле суу аял затынын көкүрөк тарабында жайгашкан сөөктөрүнүн арасынан сызылып чыгаары маалымдалат. Демек, көкүрөк сөөктөрү демекчи ал жер тарайып, жүрөккө жакын турган жана туюм сезимдин борбору болгон жер деп айтууга болот. Демек, аял заты тарабынан келүүчү бул суу аялдын көкүрөгүндө жайгашкан сөөктөрдөн сызылып чыгаары маалымдалууда. Мына, аял затынын өтө сезимтал келерин мына ушул аяттан түшүнсөк болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Шундук ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүт нерсени биз жуп-жуу менен, түгөйү менен жараттык. Балким бул нерседен ой жүгүртүп, үлгү насаат сабак аларсыңар. Ооба, сиз туура эле уктуңуз жана туура эле түшүндүңүз. Бул аятта Аллах Таала бардык нерсенин жалгыз жаратылбагандыгын жана ар бир нерсенин сөзсүз түрдө экинчи түгөйү боло тургандыгын айтууда. Демек, жалгыздык деген сөз жалгыз гана Аллах Тааладан башка эч кимге таандык эмес. Эсиңиздеби? Өткөн чыгарылышта адам атанын кандайча, кантип жаратылганы тууралуу сөз кылган элек. Бардык периштелер чогулуп келишип, адамдын денесин айланып карап чыгышты. Аллах Таала адамды топурактан жараткан кезде шайтан иблис көрө албастык кылып, ичи тарып, жерге куулуп кеткени эсиңизде болсо керек. Периштелер иблисти түрпеттирбей кармады да, каргыш камышын мойнуна кийгизип, жер бетине кууп салышты. Ошентип иблис жерге куулуп, ал эми адам бейиште калды. Андан ары эмне болду деп ойлойсуз? Келиңиз, мына ушул теманы уланталы. Бейиште убакыт, аралык деген нерселер жок болгондуктан сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн келиңиздер, бир топ убакыт өткөндөн кийин деп элестетиңиздер. Адам бейиш багында аралап кыдырып жүрөт. Бейиштин кандай гана кооз, кандай гана жанга жагымдуу жер экенин элестетүү дагы мүмкүн эмес. Ошентсе дагы элестеткенге аракет кылалы. Адам бейиш багын кыдырып жүрөт. Бейиш ааламында аралык деген нерсе жок болгондуктан бейишти кыдырып бүтүү мүмкүн эмес. Ал жер төөлүктүү жер. Жана адам дагы ал жерде төөлүктүү жашай турган ыйык жер. Ал жерде убакыт деген нерсе дагы жок. Ал жерде убакыт өтпөйт. Демек, адам ал жерден картайбайт дагы. Бейиш таптакыр бул дүйнөгө окшоштуруу мүмкүн эмес. Ал жерде бардык нерсе түгөнгүс жана төөлүктүү. Ал эми бейиш багында өскөн өсүмдүктөр, жемиштердин даамы ушунчалык өзгөчө. Анын даамын адамдын, мындайча айтканда, тырмактарынын учуна чейин даамын сезе алат. Демек, бул дүйнөдөн биз даамды болгону кегиртекке чейин гана сезе алабыз. Ал эми бейиштеги даамды адам баласынын бүткүл жан жери сезет.
бул болгону бейиш жөнүндө сизге бир гана тамчы маалымат. Ал эми бул тууралуу өзүнчө видео даярдоого туура келет. Келиңиздер, сөздү уланталы. Ошентип адам бейиштин рахатын сезип, бейиш бактарын кыдырып жүрөт. Бейиштин ушунчалык көркөм кооздугуна суктанып, ар тарабына көз салып аткан кезде адамдын көзүнө эки-экиден болгон жуп-жуптар урунат. Бейиштеги жаныбарлардан тарта канаттууларга чейин эки-экиден өз түгөйлөрү менен бактылуу болуп атканын көрүп суктанат. Бардык нерсенин өз түгөйлөрү менен бактылуу экенин көрүп суктанып аткан адам бир убакта уктоону каалап уктап калат. Албетте, бейиш түбөлүктүү нерсе, ошондуктан күндөрдүн биринде деп мисал келтирели. Күндөрдүн биринде адам уктап жаткан жеринен уйкусу канып, уйкудан ойгондо. Уйкудан ойгонуп, көзүн ачкан кезде көз алдында өзүнө окшогон жаратылган жанды көрдү. Көрсө, мээримдүү болгон Аллах Таала адам уктап жаткан кезде анын сол кабыргасынан адамга түгөй жаратып койгон экен. Эсиңизде болсо, адам эки-экиден жүргөн түгөйлөргө суктанып кызыгып атпады беле? Мына көрдүңүзбү? Ошол адамдын кызыгуусун, адамдын көксөөсүн, каалоосун билип, Аллах Таала адамга түгөй жаратып койгон экен. Демек, бейиш деген ушундай сонун нерсе экен. Ал жерде эмнени кааласаң, ошол нерсени Аллах Таала тартуулап коет экен. Адам көзүн ачып эле алдында турган ушунчалык сулуу жаратыкты көрүп, таң калып туруп калды. Анын ким экенин билгиси келген адам андан сурады: "Сен кимсиң?" "Мен аялмын." Ушунчалык көздүн жоосун алган сулуу жандын аял экенин билген соң, адам ата мындай деп сурады: "Сен эмне себептен жаралдың?" "Көңүлүң көтөрүлүп бейпил жашооң үчүн Аллах Таала мени жаратты. Сени жалгыз болбосун деп, сен үчүн жаратты мени." Мына көрдүңүзбү, аялдын кандай максатта жаратылгандыгын. Адам бейиште жалгыз жүрбөсүн деп, анын кабыргасынан аял затын түгөй кылып жаратып берип койду. Эсиңизде болсо, Аллах Таала алгач адамды топурактан жараткан. Ал эми аял затын адамдын сол кабыргасынан жаратууда. Демек, аял затынын алсыздыгы мына ушундан билсек болот. Ал эми бул жөнүндө сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Аялдарга жылуу мамиле кылгыла. Анткени алар кабырга сөөктөн жаратылган. Ал эми кабырга алсыз, ийри болот. Аны түзөлтөм деп сындырып албагыла. Андыктан аял затынын табигый жаратылышын түшүнүп, аларга жылуу мамиле кылгыла." Улуу сөздө уят жок демекчи, келиңиздер дагы бир сырды билип алалы. Жараткан Аллах Таала аял затын эркектерге караганда сезимтал кылып жараткан.
Мына бул сүрөөгө маани бериңиз. Аллах Таала Куранда мындай: Тарих сүрөсүнүн 6-7 аяттарында ымыркайдын, баланын кантип пайда болоору тууралуу түшүндүрүлгөн. Ал эркектин бели менен аялдын көкүрөк сөөгүнүн ортосунан атылып чыккан суудан жаратылган. Мына бул сүрөдө айтылгандай ошол бел суу эркектин омуртка тарабынан келет. Ал эми ушул эле суу аял затынын көкүрөк тарабында жайгашкан сөөктөрүнүн арасынан сызылып чыгаары маалымдалат. Демек, көкүрөк сөөктөрү демекчи, ал жер тарайып, жүрөккө жакын турган жана туюм сезимдин борбору болгон жер деп айтууга болот. Демек, аял заты тарабынан келүүчү бул суу аялдын көкүрөгүндө жайгашкан сөөктөрдөн сызылып чыгаары маалымдалууда. Мына аял затынын өтө сезимтал келерин мына ушул аяттан түшүнсөк болот. Мына Аллах Таала берген перзентте баланы төрөө жана аны эмизип өстүрүү, тарбиялоо аял затына таандык болгондуктан Аллах Таала аял затына ушундай өзгөчө улуу касиеттерди берип койгон. Андыктан жубайларыбызга аял затына жылуу мамиле кылалы. Мындай жумшак, жылуу мамиле кылууну табият өзү талап кылууда. Келиңиз, бир мисал келтирип көрөлү. Мисалы, аталар, энелер сыяктуу болуп, бала карай алабы? Баланын ыйлаган үнүн укканда дароо уйкусун чанып, ойгонуп кете алабы? Билиңиз, эгерде бала сууга кагып бараткан болсо, эне биринчи өзүнүн боюн таштап сууга секирет. Эне уулунун өмүр бою кайгысын, сүйүнүчүн тең бөлүшүп, өмүр бою баласын ойлоп, жүрөгүн баласына арнап жашап өтөт. Аны 9 ай курсагында, андан кийин кучагында, анан өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жашайт. Мына ошондуктан эненин ак сүтүн актоо ушунчалык кыйын. Деги эле актоо дагы мүмкүн эмес. Мына ошондуктан Аллах Таала аял затын ушунчалык алсыз кылып, мына ушундай өзгөчө касиеттерге ээ кылып жараткан экен. Мына ошентип бейиштен Адам ата Ева энени көрүп, аны менен таанышат. Экөө таанышып, бири-бири жөнүндө толук билген соң, Адам ата менен Оба энебиз ошол жерден баш кошуп үйлөнүшөт. Алардын үйлөнүүсүнө ошол жердеги бардык периштелер жана жан жаныбарлардын баарысы күбө болушат. Кудуреттүү Аллах Таала Адам ата менен Оба эненин никесин бардык периштелердин алдында өзү кыят. Аллах Таала Адам менен Оба энебиздин никесин периштелердин алдында кыйган соң, аларга мындай деп кайрылат. Эй Адам, сен жубайың экөөң мына бул бейиштен орун алгыла. Экөөңөр каалагандай жүрүп, каалаган нерсеңерди жегиле. Бир гана ушул жалгыз даракка жолобогула. Болбосо, өзүңөрдүн бактыңарга өзүңөр кыянаттык кылган болуп, күнөөкөрлөрдөн болуп каласыңар. Деп Аллах Таала эскертүү берди. Бул эскертүү менен Аллах Таала Адамды сыноодон өткөрүүнү каалады. Эсиңизде болсо, Адам жаңыдан жаралып аткан кезде бардык периштелер сыналган эле. Анын арасынан бир гана иблис Аллахтын буйругуна каршы чыккандай кызымдап, жер бетине бейиштен куулуп кеткен. Аллах Таала бардык периштелерге мен Адамды жараттым, таазим этип сажда кылгыла дегенде, бардык периштелер сыноодон өткөн. Анткени ал периштелерде
эрк деген нерсе жок эле. Ал эми иблис шайтан болсо, инсандай эле эркке ээ болгон жиндердин тукумунан болчу. Адамдарга берилген неамат сыяктуу эле эрк деген нерсеге ээ болгондуктан сажда буйругунан баш тарткан. Мына ошентип иблис сынуудон сынып, бейиштен жерге куулуп кеткен. Демек, сыноо кезеги Адам ата менен Ева энебизге келип жетти. Ал эми сыноо мына ушул бейиштин өзүндө башталат. Адам ата менен Ева энебизге бейиштеги бардык бүт нерселерди пайдаланууга уруксат берилип, болгону бир гана дарак бар. Ошол дарактын мөмөсүн, алмасын жегенге тыюу салынат. Мына ошентип Адам ата инсан напси менен сыналмай болот. Сынакты өткөрүү үчүн Аллах Таала иблиске мүмкүнчүлүк берди. Ошентип аларды жараткан Аллах Таала иблис аркылуу сынамакчы болот. Ошентип иблис шайтан өз карасантайлыгын ишке ашыруу үчүн Азирети Ева энебизди алдап, ал аркылуу Азирети Адам атаны көндүрүүгө өтөт. Мына ушул жерден иблис Азирети Ева энебизди алдап, ал аркылуу Азирети Адамды көндүрүүгө аракет кылат. Иблис арам оюн ишке ашыруу үчүн миң түркүн айла амалдарды ойлоп табат. Силер билесиңерби, эмне үчүн силерди бул даракты жебегиле деп жатканын? Эгерде силер бул дарактын мөмөсүнөн жеп алсаңар, анда силер өлбөй турган болуп, түбөлүктүү болуп каласыңар. Ошон үчүн силерди бул даракка тийбегиле деп атат. Деп иблис аларды каралай алдоого өтөт. Экөөң бул дарактын мөмөсүнөн алмасын жеп алсаңар, анда силер периште болуп, түбөлүктүү бейиште калып кетишиңер мүмкүн. Ошондуктан силерди бул алмага тийбесин деп атат. Силер бейиште бул жерде түбөлүккө калып калышыңар мүмкүн. Ошондуктан бул алманы жебегиле деп атат. Деп каралай алдап азгыра баштады. Мен бул жерде көптөн беримин, силерге электеле келгемин. Мен көп нерсени билемин. Чындыгында силерге насаатчы, кеңеш берүүчүмүн. Мени уксаңар, өкүнбөйсүңөр. Деп иблис Азирети Ева энебизди ары жагынан, бери жагынан шыпаңдап чыгып отуруп, алдап көндүрөйүн деп койду. Эгерде бул алманы жей турган болсоңор, анда силер өлбөс болуп, өмүр бою ушул бейиште калып каласыңар. Мен силерге насаат кеңеш бергичмин, деп ант ичти. Ошентип иблис эки инсанды тең азгырды. Аллах Таала тийбегиле деп тыюу салган даракты ушунчалык кооз көрсөтүп, аларды азгырып, аларды кызыктырды. Бул азгырыктан кийин Адам менен Еванын напсиси күч алды. Шайтандын мындарыгынан кийин Адам менен Еванын напсиси күч алып, тыюу салган даракка кызыгуулары артты. Чындыгында Адам менен Еванын эч кандай жаман ою жок эле. Бирок алар шайтандын азгыруусунан улам ал тыюу салган алманы үзүп алып, жеп көргүсү келди. Бир жагынан шайтанга ишенип, чындап эле өлбөй, түбөлүктүү бейиште калып калабызбы деп ойлошту. Чындыгында бул тыюу салынган дарак бир гана сыноо үчүн эле. Ал алманы жебесе деле алар түбөлүктүү өлбөс, түбөлүктүү бейиштик болуп кала беришет эле. Бирок алар шайтандын азгырыгына азгырылып калышты. Ал дарактын алмасына ушунчалык кызыгып, ал алманы үзүп, жеп көрүүнү каалашып, үзүп алышты. Алгач Азирети Ева ал алманы үзүп Адам атага сунду.
эч кандай жаман ойлору деле жок. Болгону түбөлүктүү бирге болуп ушул жерде калып калалы деген ойдо. Азирети Ева энебиз ал алманы биринчи сен ооз тий, андан кийин мен ооз тиейин дегендей сый мамиледе Азирети Адамга алманы сунду. Ошол кезде Азирети Адам ал алманы колуна алып бир тиштеп алды. Алар тыюу салынган дарактын мөмүсүнүн даамын татаары менен ошол замат дароо алардын бейиш кийими болгон уят пардалары ачылып, дароо жылаңач калышты. Чоочуп алаңдап, эмне кылаарын билишпей, өздөрүнүн уяттуу жерлерин жалбырактар менен жаба башташты. Ошентип алар эмне кылаарын билишпей, бейиш жалбырактар менен жамына башташканда, Аллах Таала ал экөөнү мындай деди: экөөңөрдү бул дарактан тосподум беле? Шайтан силерге ачык душман экенин айткан элем го. Деп Аллах Таала Адам менен Евага эскертүү бергенин айтты. Ошол кезде Адам ата менен Ова энебиз катуу өкүнө башташты. Шайтандын бузук амалына алданган Азирети Адам ата менен Ова эне катуу өкүнүп, кылган иштерине бушайман болушту. Шайтанга зырылып, алданып калгандарына бушайман болушуп, өкүнүп, акырында алар Аллах Таалага мындай дешти: О жараткан эгебиз, биз өзүбүзгө өзүбүз зыян кылып алдык. Эгер сен бизди кечирбесең, ырайым кылбасаң, анда биз албетте бактысыз зыянга учурап калабыз. Деп алар ошол замат жалбарып жиберишти. Бирок баары кеч болуп калган эле. Себеби алар шайтандын азгырыгына алданып, алардын бейиштеги бейиш кийими, уят пардаларынын баары чечилип, жок болуп калган эле. Ал эми уяттуу жерлери ачылып, аварат пардаларынан айрылган соң, албетте бейишке татыксыз болуп эсептелинет. Себеби алардын уяттуу пардалары ачылып, абийири төгүлүп, бейишке болгон татыктуулугун жоготушту. Алар бейишке болгон татыктуулугун жоготкон соң, иблисти жек көргөн абалында бейиштен чыгарылышты. Мына ошентип Адам алейхиссалам менен Ева энебиз бейиштен түшүрүлдү. Алардын бейиште кетирген катасын Аллах Таала кечирүүсү үчүн жер бетине убактылуу түшүрүлдү. Аллах Таала алардын жерге түшүргөнүнүн себеби алар кайрадан кечирим сурашып, ошол бейишке кайрадан жетүү үчүн, кечирим менен жетүү үчүн убактылуу жерге түшүрүлдү. Демек, Аллах Таала бизди кечирүү максатында убактылуу жерге кайрадан бейишке кайтаруу үчүн түшүрдү. Мына ошентип Адам ата менен Ова эне бейиштен кетирип алган каталарын кайрадан тобо кылып кечирим суроо үчүн бул дүйнөгө келген экенбиз. Ал эми биз ошол Адам ата менен Ова энебиздин урпак балдарыбыз. Мына биз ошол Адам атабыз менен Ова энебизден тараган урпактардын бирибиз. Ошондуктан келиңиздер, кайрадан бейишибизге кайтып барууга аракет кылалы. Көрдүңүзбү? Убакыттын
кандай бат өтүп жатканын. Убакыт өтүп атат. Демек, бул дүйнөдө бардык нерсе өтүүчү. Бардык нерсенин бүтүүчү аягы бар. Бул дүйнөдө эч нерсе түбөлүктүү эмес. Чыныгы түбөлүктүү нерсе мына ошол бейиште. Ошондуктан бул дүйнөнүн убактылуу жашоосуна, убактылуу азгырыгына, убактылуу жалтырак-шултурактарына, убактылуу кооздуктарына алданбай, келиңиздер түбөлүктүү бейишке жетүүнү аракет кылалы. Чыныгы бактылуу жашоо, түбөлүктүү жашоо мына ошол жакта. Ошондуктан бул дүйнөгө көп азгырылбайлы. Мына ошентип бейиштен чыгарылгандан кийин Адам ата менен Оо эне жердин эки башка жерине түшүрүлөт. Адам ата бир жерге, ал эми Оо эне жердин башка тарабына түшүрүлөт. Эсиңизде болсо, алар бейиште жүргөндө бардык ичип жеген оокаттары даяр эле. Эмнени кааласа, ошол жемиштен даам татышып, ырахаттанышчу. Ал эми жерге түшүп калган соң, алар ачкадан кыйналып, жада калса, оозуна салган оокатты таап жеш дагы өтө кыйынга туруп калат. Ошентип, Адам ата менен Оо эне бирин-бирин көрбөстөн көптөгөн жылдар бою азап менен экөө эки башка жерде жалгыз талаалап жүрүп калышат. Ал эми Адам ата болсо ээн талаада ачкалыкты башынан өткөрүп, жалгыздыктан кыйналып, мурда бейиште берилген неаматтарды эстеп, Аллах Таалага жалбара баштайт. Бейиште берилген чексиз неамат, кереметтердин баркын сезип, ачкалыктан, жалгыздыктан кыйналып, Аллах Таалага жалбарып, бейиште кетирип алган катасы үчүн көзүнө жаш токтобой ыйлап жиберет. Жалгыздык деген Аллахка гана таандык экенин, ал эми адам жалгыздыкка чыдай албасын түшүнүүсү үчүн жада калса, жөнөкөй эле ар бир оозго салган оокатты дагы маңдай тери менен таап жегенге аргасыз болорун түшүнүп, көптөгөн жылдар бою жердин кыйынчылыктарын башынан өткөрөт. Ошентип, Адам ата ар күн сайын Аллах Таалага жалбарып, башын саждага коюп, Аллах Тааладан кечирим суроону тынымсыз улантат. Акырында жок дегенде Евага жолуктуруусун суранып тиленип, Аллах Таалага жалбарат. Бирок жараткан Аллах Таала дароо эле ошол замат кечирим ыйгара койбостон адамга убакытты созуу менен ушундай сыноону башына салып коет. Күндөрдүн биринде Адам ата адаттагысындай эле башын жерге койгон абалда Аллах Таалага жалбарып кечирим сурап атканда, анын оюна бейиштеги бир нерсе кылт дей түшөт.
ошол замат ойго батып туруп калган адам өзү жаңыдан жаралып көзүн ачкандан баштап баарын көз алдынан элестетип өткөзүп чыгат. Аллах Таала аны бейиште жаратып, өз рухунан үйлөп, көзүн ачкандан баштап баарын элестетип чыгып, бир нерсени эстейт. Ошондо Аллах Таалага өз рухунан үйлөгөн кезде адам көзүн ачканда ал бир жазууну көргөнүн эстейт. Эң алгачкы көзүн ачканда эле адам ушунчалык кооз, өзгөчө бир жазууну көргөнүн эстейт. Бирок ошол жазуу эмне деген жазуу экенин таптакыр эстей албай коет. Ошол жазуунун кандай экенин эч эле эстеп таба албай убара болот. Ошентип, ошол жазуунун эмне деген жазуу экенин эстей албай бир топ күндөр өтүп кетет. Адам ан сайын Аллах Тааладан ушунчалык ыйлап кечирим сурап, Аллах Таалага жалбаруу менен күндөрүн улантат. Жараткан Аллах Таала адамдын көп кечирим тилегенин көрүп, өтө мол жалбаргандыгы үчүн чексиз мээримдүүлүгү менен адамга түш аркылуу аян жиберет. Ошондо адам түшүндө баягы топурактан жаралып, көзүн ачкандагы убактысын даана көрөт дагы. Даана көрөт дагы ойгонуп кетет. Ошондо адам дароо ойгонуп тура калып, "О жараткан Аллахым, менин кетирип алган катачылык күнөөлөрүмдү сенин сүйүктүүң болгон Мухаммадың үчүн, анын урматы үчүн мени кечиргин" дейт. Ошондо жараткан Аллах Таала адамга мындай деди: "Эй адам, сен али мен жарат элек Мухаммадты кайдан билесиң?" Дегенде адамат айтты: "О жараткан Аллахым, сен мени топурактан жаратып, мен алгачкы жолу көзүмдү ачкан кезде бейиштин кире бериш босогосунун үстүндө Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деген жазууну окуган элем. О жараткан Аллахым, сенин жалгыздыгыңдын, сенин улуу атыңдын жанында эң сүйүктүүңдүн гана аты жазылаарын ошондо түшүнгөн элем. Мен ошондо сенин эң сүйүктүү Мухаммад экенин билген элем. О жараткан Аллахым, мени ошол сүйүктүүң болгон Мухаммадтын урматы үчүн күнөөлөрүмдү кечир. Дегенде Аллах Таала өзүнүн сүйүктүүсү болгон Мухаммадтын урматы үчүн адамга кечирим ыйгарып, периштелерге буйрук берет. Аллах Таала периштелерге адам менен оо бирин-бирин табышуусу үчүн жол көрсөтүүгө буйрук кылат. Ошентип, адам ата менен оо эне бири-бирине жолугуп табышуулар үчүн периштелер жол көргөзүшөт. Ошентип, адам ата менен оо эне дагы бир канчалаган жылдар бою узак убакытка чейин кыйынчылыктар менен бири-бирине карай жол сүрүшөт. Ошентип, адам менен Эва бири-бирине карай узак жылдар бою жол тартып жүрүшүп, Араб өлкөсүндөгү Арафат тоосунун
үстүнөн жолугушуп табышат. Адам ата менен оо эненин жалган дүйнөдөгү эң бактылуу күнү. Ошондогу жолугушуп табышкан күн Адам атабыз менен оо энебиз үчүн жалган дүйнөдөгү эң алгачкы жана эң бактылуу күндөрдүн бири болду. Мына көрдүңүзбү? Аллах Таала Адам атаны, анын күнөөсүн сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын урматы үчүн кечирди. Жана Адам ата менен оо энени анын урматы үчүн табыштырып, жолуктуруп, жалган дүйнөдөгү эң алгачкы бактылуулукту тартуулады. Эгер билсеңиз, бүткүл аалам, 18.000 аалам Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүү пайгамбарыбыздын нурунан жаратылган. Демек, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад болбогондо, анда бул аалам жаралбай калат эле. Мына ошол кезде Адам ата көзүн ачкан кезде эле Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам акыр кыяматка жакын бул дүйнөгө келерин жана бүткүл ааламга бактылуулук тартуулай турган инсан болоорун билдирген экен. Демек Аллах Таала бүткүл ааламды мына ошол сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын нурунан, анын урматы үчүн жараткан экен. Демек бул өзүбүзчө айтканда, эгерде сүйүктүү пайгамбарыбыз болбогондо, анда мен бул нерсени сизге айтып берип отурмак эмес экенмин. Анда сиз дагы бул видеону көрүп отурмак эмес экенсиз. Деги эле аалам деген нерсе жаралбай, анда биз эч нерсе көрбөй жок болмок экенбиз. Ал эми Адам ата менен оо эне жолуккан мына бул Арафат тоосу азыркы күндө ажылыкка баргандар мына ушул тоого чыгып, Аллах Таалага жалбарып, дуаларды кылып, Адам ата менен оо энебиз жолуккан жер деп тилек кылышып, зыярат кылуучу ыйык жерге айланып калган. Ал эми эсиңизде болсо, бейиште кетирип алган күнөөлөрүн Аллах Тааладан кечирим тилеп, Ева энеге жолугуусун тиленип аткан кез эсиңизде болсо керек. Мына ошондо Адам ата эң алгачкы жолу башын жерге коюп, Аллах Таалага жалбарып, сажда кылып, эң алгачкы намаз окуган жер мына ушул жер болгон. Ал эми бул жер Адам атабыздын эң алгачкы, Аллах Таала өзүң гана бийиксиң деп, башын ылдый жерге тийгизип, сажда кылып, кечирим сурап, алгачкы намаз окуган ыйык жер болуп Меккеге айланган. Адам ата менен оо энебиздин алгачкы урпак балдары. Абыл жана Кабыл. Келиңиздер, окуянын маанисине тереңдеп түшүнүү үчүн эң башынан баштайлы.
ааламда адам аттуу жарал элек кезде иблис шайтан өтө чын дилден берилүү менен периштелер менен чогуу Аллах Таалага ибадат кылып бейиш ааламында жашачу. Периштелер менен чогуу дегенде иблис шайтан да башында катардагы периште болгон турбайбы деп чаташтырып албайлы. Себеби ал түтүнсүз оттон жаратылган жиндердин тукумунан эле. Болгону гана ушунчалык чын дилден берилип жаратканга ибадат кылгандыктан Аллах Таала иблистин даражасын көтөрүп периштелердин катарына кошуп, алар менен чогуу ибадат кылууга мүмкүнчүлүк тартуулап койгон. Ошентип иблис периштелер менен чогуу жаратканга сыйынып ибадат кылуучуларга айланды. Бара-бара иблистин жаратканга болгон күчтүү берүүлүүсүнөн улам керек болсо бардык периштелердин эң ыкластуусуна айланып, бардык периштелердин сый-урматына татып, даражасы андан дагы артып көтөрүлдү. Ошентип иблис эң алдыңкы бийик даражага татыктуу болуп калды. Ошентип ал ушунчалык чоң атак даңктын даамына мас болуп, бардык периштелердин башчысындай деңгээлде бейиш ааламында жүргөн кезде күтүүсүздөн эле ушундай бир баарын өзгөрткөн күн келди. Күтүүсүз бир жаратык, адамдын жаралышы. Аллах Тааланын буйругу менен периштелердин улуусу болгон Жабраил алейхиссалам жердин ар тарабынан топурак чогултуп келди. Ал топурактан жараткан Аллах Таала адамдын дене түзүлүшүн кереметтүү келбетте буга чейинки жаралган жаратыктардан да өзгөчө жаратып, өз рухунан үйлөп жан салды. Адамды ушунчалык көркөм, кооз келбетте жаратып, даражасын буга чейин жаралган бардык жаратыктардан да бийик даражалуу өзгөчө сапаттары менен жаратты да. Аллах Таала жер бетине мына ушундай өзгөчө орун басар жаратканын көргөзүп, адамга сый-урмат көргөзүп, баш ийип сажда кылууларын бүткүл бардык периштелерге буйрук кылды. Адамга сый көргөзүшүп, бүткүл периштелер баш ийип саждага жыгылышты. Баары саждага жыгылып баш ийишкен кезде бир гана иблис турган жеринде турган боюнча калды. Тикесинен тик турган абалда Аллах Тааланын буйругунан баш тартты. Себеби мен мыктымын, менден өткөн мыкты жок деп, атак даңктын даамына мас болуп, мен деп, мен сиңип жүргөн иблис ушул адамдан ылдый болуп калуун ойломок тургай күткөн дагы эмес. Мына ушул көрө албастык, текеберчилик сезимдин айынан бейиштен кайра мурдагы жерге каргышка калган абалда куулган. Бейиштен жерге куулуп атып, акыркы мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, Исрафил периште алгачкы сурнайын чалганга чейин адамдарды адаштырып, өзү менен кошо тозокко ала кетээрин айткан. Ошентип арадан бир канча маанилүү окуялар болуп, убакыттардын өтүүсү менен адам жана о эне дагы жерге түшүрүлгөн. Алар жерге түшкөндөн кийин убакыттын өтүүсү менен балалуу болушуп, алгачкы тукум кандай уланып баштады деп ойлойсуз? Келиңиз, мына ушул маселени уланталы. Адам ата менен о эне жерге түшкөндөн кийин алар жерде узак өмүр сүрүшүп, о эне адам атага өтө көп бала төрөп берген. Жараткан Аллах Тааланын кудурети менен о эне бир төрөгөндө экиден төрөгөн. Бирөөсү уул, бирөөсү кыз болуп төрөлгөн. Мына ушундай төрөлгөн эгиздин бирөөсү бала, бирөөсү кыз болуп төрөлүп турган. Бирок эгиздер бири-бирине үйлөнүүгө болгон эмес.
себеби Аллах Таала эгиздердин бири-бирине үйлөнүүсүнө тыюу салган. Ал эми мындай болсо тукум кантип уланат? Ал эми тукумдун уланушы үчүн кийинки төрөлгөндөрүнө үйлөндүрсө болорун Адам атага вахий кылып билдирген. Демек эгиздер бири-бирине гана үйлөнүүгө болбойт. Ал эми мурда төрөлгөндөрүн кийинки төрөлгөндөрүнө кайчылаштырып үйлөндүрсө гана болорун Аллах Таала вахий кылып билдирген. Аллах Тааланын бул вахийи Адам атанын тукуму уланып кетиш үчүн гана ошол кезде адал кылынган. Ал эми азыр болсо бир тууганына үйлөнүү арам болуп эсептелет. Ошентип Адам атанын алгачкы эгиздери төрөлөт. Бирөөсү уул, бирөөсү кыз. Кабыл жана Лалюся. Арадан убакыттар өтүп, дагы эгиздер төрөлөт. Абыл жана Жайза. Ошентип Кабыл менен кошо бир кыз, ал эми Абыл менен кошо дагы бир кыз төрөлөт. Ошентип Кабыл менен Абыл эс тартып бой жете баштаганда Адам ата Кабылга дыйканчылык эгиндерин үйрөтүп, талаа жумуштарын жүктөйт. Ал эми Абылга мал багууну үйрөтүп, мал чарбачылыгын тапшырат. Арадан бир канча убакыттардын өтүүсү менен баягы Кабыл менен Абыл бой жетип калгандыктан аларды үйлөндүрүү мезгили да келет. Качан Кабыл менен Абылды үйлөндүрүү мезгили жакындап калган кезде Кабыл баягы өзүнүн эгизи Лалюсяны жактырып калган болот. Чындыгында Кабыл өзүнүн эгизине эмес, кийинки төрөлгөн Абылдын эгизине үйлөнүшү керек эле. Ал эми Абыл болсо Кабылдын эгизине үйлөнүшү керек эле. Бирок Кабыл өзү менен чогуу төрөлгөн эгизине үйлөнүүгө болбостугун билсе дагы, эгизи Лалюсяны өзү алып алгысы келет. Абылга бергиси келбеген кызганыч сезимдери пайда боло баштайт. Күндөрдүн биринде Кабыл Абылдын жанына келип: "Эй Абыл, мен сага бир нерсени эскертип коеюн. Билип алгын, мен өзүмдүн эгизим Лалюсяны сага бербеймин. Анткени мен аны жакшы көрөмүн, жана ага өзүм үйлөнүп аламын. А сен болсо өзүңдүн эгизиңе үйлөнгөнгө даярдана бер. Менин Лалюсяма тийишпегин" дегендей ичи кызыңдайт. Кабылдын бул сөздөрүнө түшүнбөй таң калып туруп калган Абыл: "Эмне? Сен эмне деп атасың? Сенин акыл эсиң жайындабы деге? Мындай кылган болбойт экенин жакшы билесиң. Мен кантип өзүмдүн бир тууган эгизиме үйлөнмөк элем? Мындай жоругуң менен Аллахтын ачуусун келтирип албагын" деп Кабылдын бул кылган жоругу шариятка дал келбестигин айтат. Ошондо Кабыл өзүнүкүн бербей өжөрлүккө салып, Абылдын акыйкат сөздөрүн четке кагып: "Жок, мен баары бир эгизимди бербеймин. Эгерде менин пикириме макул болбосоң, анда мен сени жок кыламын" дегенде, Абыл акылдуу жан болгондуктан Кабылга мындай деди: "Эгер сен мага кол көтөрсөң да, мен сага кол көтөрбөйм. Мен ааламдардын ээси болгон Аллах Тааладан коркомун" деди. Экөө көпкө талашып тартышып отуруп, акыры атасынын алдына барууну чечишти. Адам атага келишип, абалдарын толук түшүндүрүп берген соң, Адам ата Кабылдын бул кылган кылык жоругу Аллах Тааланын буйругуна каршы келерин эскертти.
Аллах Тааланын сүннөтүн четке каккандык болуп калаарын эскерткен соң, адилеттүү чечим чыгыш үчүн эгерде кимиңердики туура, ал эми кимиңердики туура эмес экендигин аңдап өз көзүңөр менен көргүңөр келсе, анда экөөңөр Аллах Тааланын алдына курбандык коюп көргүлө. Өз байлыгыңардан бирден алып, тоонун бийик чокусуна койгула. Кимиңердин курбандыгыңарды Аллах кабыл кылган болсо, ошонуңардын койгон курбандыгыңарды Аллах Таала асманга көтөрүп алат. Деген акыл насаат адилеттүү чечимин тапшырып, аларды курбандык кылуу үчүн жөнөтүп, өзү намазын окуганы калат. Кабыл менен Абыл атасынын тапшырмасын аткаруу үчүн өз байлыктарынан бирден үлүш алып келүүгө жөнөшөт. Ошондо Абыл мал багуу менен алектенгендиктен, мал мүлкүнүн арасынан эң жакшыраагын өзү жактырган семиз, багалаң, ак кочкорун тандап, Аллах Таала үчүн курбандык кылууга алып келет. Ал эми Кабыл болсо дыйканчылык менен алектенгендиктен, дан чарбасынын арасынан буудайдан жарабай калган ашыкча керексиз бүрүшкөн калдыктарын чогултуп алып келет. Экөө өз үлүштөрүн алып келишкен соң, аны тоонун бооруна чыгышып, бийик жерине коюшуп, өздөрү артка кайткан абалда Аллах Тааланын калыс белгисин күтүп турушат. Эмне болор экен? Аллах Таала кимибиздикин алар экен? Кимибиздин курбандыгыбыз кабыл болуп, жогору көтөрүлөр экен дешип, ичтеринен тынчсызданып, күтүп турган кезде, жараткан Аллах Таала Абылдын арнаган ак кочкорун жогору көтөрүп алат. Мына ушул жерден кыстыра кетели. Бул асманга көтөрүлүп кеткен ак кочкор кайда кетти деп акылга салып, таң калып турган болсоңуз, бул сурооңуздун дагы адилеттүү жообу бар. Эсиңизде болсо, мындан бир топ кылымдар өтүп, Ибрахим пайгамбар өз уулун курбандыкка чалайын дегенде, Аллах Таала мына ушул Абылдын ак кочкорун кайрадан түшүрүп берген. Албетте, Аллах Таала адилеттүү зат. Ошентип, баягы Кабылдын кара ниет пикири туура эмес болгондуктан, анын ичи таарып атып, эптеп таап алып келген жаман буудайын чагылган чаап өрттөп жиберди. Мына ошондо Абыл Кабылга карап, мына көрдүңбү, Аллахтан корккун. Аллах Таала адилеттүү зат. Жана Аллахтан корккондордун гана курбандык ниеттерин, дуаларын кабыл кылат, деп басып кетти. Эмне кылаарын билбей туруп калган Кабыл ичинен кызыңдай баштады. Бир жагынан өзүнүн негизине үйлөнө албай калаарын ачууланып, бир жагынан бүрүшкөн буудайда өтпөй калганына каарданып, каны кайнап, аргасыздан ичине кек сактаган бойдон үйгө кайтты. Ал эми Абыл болсо андан ары малын жайып кетти. Арадан бир канча сааттар өттү. Акырында күн батып, кеч кирип баратат. Адатта келип жүргөн убактысы болуп калды. Баягы Абыл тоодон ары, курбандыктан ары малын жайып кеткен бойдон келе элек. Абылдын кечигип атканын байкаган адам ата тынчсызданып, бир тууганыңды таап кел деп артынан Кабылды жөнөтөт. Ошентип Кабыл бир тууган Абылды издеп жөнөйт. Тоо таштарды, ээн талааларды, өзөндөрдү кыдырып,
издеп таппай, акырында токойлорду аралап жүрүп, акыры бир бактын түбүндө эс алып беймарал уктап аткан Абылды көрөт. Эч нерседен бейкапар жырга уктап атканын көрүп карап турган кезде Кабылдын жанына дароо баягы шайтан пайда боло калды. Эсиңизде болсо, иблис бейиштен куулуп аткан кезде: "Карап тур, мен ушул адам урпактарын жер бетинде күтөмүн, жана аларды кыямат кайымга чейин азгырып, тозокко толтурамын" деген эле. Мына эми каргышка калган иблис ушул жерден алгачкы мүмкүнчүлүгүн пайдаланууга киришти. Кабылдын жанына келип, кулагына шыбырап азгыра баштады. Мына көрдүңбү? Абылдын эч нерседен бейкапар уктап атканын. Эгерде Абыл болбогондо, сен өзүңдүн сүйүп калган эгизиңди алып алмаксың. Абыл сенин жашооңо тоскоол болуп, күн көргөзбөйт экенин билип атасыңбы? Түгүл буудайыңды да түртүп салып, сени кандай жаман акыбалга салып коюп, өзү ар дайым бактылуу болуп жүрө береби? Сенчи? Байкуштай болуп, кордук жашоону сүрүп жүрө бересиңби? Мына сен күткөн күн бүгүн келди. Учурдан пайдаланып, Абылды өлтүрүп кутулбасаң, эмне болуп атканын өзүң деле көрүп түшүнгөн чыгаарсың. Дегенде Кабылдын каны кызып, ачуусу кайнай баштады. Муундары калчылдай баштады. Ан сайын иблис Абылды кантип жок кылуунун жолдорун көргөзүп, оюна салып атты. Тиги чоң ташты көрдүңбү? Ал ташты көтөргүндө башын жанчый чапкын. Эмнени күтүп турасың? Бул сенин жападан жалгыз мүмкүнчүлүгүң. Мына ошондо Кабыл учурдан пайдаланып, дароо чоң салмактуу оор ташты көтөрүп, уктап аткан Абылдын башын таш менен жанчый чапты. Абыл байкуш уктаган абалында тырп этпестен жарылган башынан кызыл ала кан кетти. Мына жер бетиндеги алгачкы кандын төгүлүүсү. Жер жүзүндөгү алгачкы адам өлтүрүү. Ошол кезде Кабыл жансыз денени көргөндө коркуп кетти. Буга чейин өлүм деген акыйкатты билип келсе дагы, өлүк деген кандай болоорун билген да, көргөн да эмес эле. Коркуп кеткен Кабыл дароо Абылдын жансыз денесин ары түрткүлөп, бери түрткүлөп атты. Шашкалактап, коркконунан колдору калчылдап калган Кабыл: "Мен эмне кылып алдым? Мен эмне кылам?" деп Абылдын жансыз денесин эмне кылаарын билбей, жүрөгү оозуна тыгылып, шок болуп катып туруп калды. Бир канча сааттар өтүп кетти. Кабыл шылкыйган абалда Абылдын жансыз денесин эмне кылаарын билбей, башын мыкчып, ойго батып туруп калган кезде
ошол замат жараткан Аллах Таала куш аркылуу аян жөнөттү. Абылдын жансыз денесинен алыс эмес жерде жайгашкан жерге карга учуп келип, бири-бири менен урушуп, бирөөсү бирөөсүн чокулап өлтүрүп алды. Ошондо ал карга буттары менен жерди тытмалап казгылай баштады. Буттары менен тытмалап жерди казып оюп, өлүп калган карганы сүйрөп келип, акырында топурак менен буттары менен жаап, өлүп калган карганы ал жерге көмүп коюп, андан ары учуп кетти. Мына ошондо Кабыл башын кармап, ушул каргачада акылым жок беле. Аттиң, мага эмне болду? Өз тууганын көмгөн ушул каргачалыкта боло албадымбы? Деп өкүнүүчүлөрдөн болуп, Аллах Тааланын алдында чоң күнөөкөр болуп калды. Ал эми күнөөкөрлөрдүн барар жери түбөлүктүү тозок. Ал эми өлүм кааласак да, каалабасак да жакындап келатат. Видеону даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.